2010-жылдары атайын жочтор мектеп аралык тестирлөө болгон. Ал учурда Пензен шаарындагы атайын жогорку окуу жайына архитектур боюнча өткөм. Архитектур болгонду самагам, бирок майыптуулугум бар болгондугуна байланыштуу мен кийинчерээк бул Ош технологиялык университетинин колдонмо информатика тармагына өткөм. Азыркы учурда 3-курста билим алып жаткан учурум. 2010-жылдан баштап Данияда долбоор аркылуу окуй баштагам. Ал жакта Photoshop, Corel Drive боюнча. Келечекте мыкты Google тармагындагы чет жакта иштөөнү самайм. Если мен программалоо жаатында бир эле университет менен чектелип калсам, менде өнүгүү болбойт экенин түшүндүм. 2022-жылы аракетчил долбоорун алкагында бир ай курстун ичинде мен өзүмдүн жеке сайтымды жасай алдым. Ал жакта мектептердин кандай түрдө аларды сайтка киргизсе болот, алардын графикаларын, мындай чыккан алардын адрестерин, вообще баарын вебсайтка мен мектепти даярдагам. Бирок 19 жашымда мен жумуш орнуна ээ болдум. Азыркы учурга чейин иштеп келем. Аялдарды өнүктүрүү боюнча. Балким мен 2016-жылдан бери өзүмдү өзүм өнүктүрүү максатында, же болбосо укуктарымды билгендигим үчүн бул жумушка мен оңой эле кирип кеттим десем болот. Менин мотиваторум бул менин ата-энем десем жаңылышпайм. Ата-энем майып болсун дагы мага бир гана сөзү: кызым, сен колуңа баары келет, мен сага ишенем, сен эң сонун кызсың деген сыяктуу сөзүн айтат. Эгерде мен ата-энем ошол сөздү айтпаганда, балким мен 18 жашымда, 19 жашымда жумуш орнун таппай, же балким кандайдыр бир ата-энеме көз каранды болуп жашап жүргөндүрмүн балким.